Электросиденияны оңдойбуз. Мына спинкасы аркага болуп алдыга болбой калган. Так биз эмнеден баштайбыз? Биринчи мына пластикти чечиш керек. Пластик чечиш үчүн аркасында саморез көрсөтүп кой. Ошол жерде бир саморези бар. Ошол саморезди бурайсыңар. Корейский машиналарда бардыгында эле ошол жерде саморез болот. Эми бери кара эркин. Камера. Сиденияны толук алдыга кылабыз. Алдыга кылганда мына эми пластикти аркасынан биринчи чыгарып баштайбыз, арка жагынан өзүнүн клипстери бар. Айлайбыз. Ошо аркасын отвертка менен көтөрүп койгон да. Шашпагыла, суукта сынып калат. Жерде клипстер бар. Типа штекер сыяктуучу. Бул мотор чүнү ноякасы жабышып тур да. Жок, мына ажырайт, мына бул жерден ажырайт. Ылдый. Эй. Бак. Üstüne отвертка кирбейт. Отвертканы берип тур. Короче, мындай ажырайт го. Мына ажырагандан кийин бул жагында илинип турат. Бул жагыча. Ошо илингенди сындырып албагыла. Мындай. Мындай кылып туруп. Мына көрдүңөрбү? То есть бул жака түртүшүңөр керек да. Бул жагын чыгаргандан кийин бери клипстер бар. Бери коркпой эле тарта бересиңер. Бирок тартканда мону мындай түз тартыш керек да, түз. Ошентип эле аны бир отвертка тыксаңар, эмне зака жейт, ошону айлап чыгарасыңар. Бул жакта мындай өзүнүн клипстери бар. Штекерде бир эле чоң штекер болот. Чыгарасыңар, мынакей. Бул жерде мындай тиштери бар. Эгерде ошол тиштерине карап чыгарбасаңар, бул тиштери сынып кетет туугандар. Бир сынгандан кийин бул пластмасса, восстановление болуп кылыш кыйын. Бул жагын болсо, бул жагын чыгаргандан кийин бул жака сүрөсүңөр, чыгат. Болду. Бул өз сынып экен, буну тоже жасап коебуз акырында. Кеттик. Жасайбыз. Буну чыгарыш үчүн мыяктан колбасын алып чыгабыз биринчи. Кандай болсо жашоодо ошондой сүйлөп тарта берле. Жасалма болбой, башка болбой, хорошо? Үч болуп кармайт. Бак, штекер чыгарган. Алып келсең? Штекер ишебегечи, ийилген. Bunun içini açkanda hiç kандай dileme yok. Kıyıcılık çok. Şu knopkаны çıkardılar. Lancet. Мындай. Doktorların Lancet'ini alып алсаңар, бул просто мындай жерлерди зака жедирбей чыгарат да. Мына көтөрөсүңөр. Албетте бир Lancet аздык кылат. Мен мындай жумуш кылып атканда негизи шашылыштын кереги жок. Главное таза кылыш керек. Без косяк. Азыр бизде спинка мына кнопка. Байкайсыз, э? Бизде мына ушул кнопка. Эми ушул кнопканын алдыга же аркага
экөөнүн бирөө иштеп атат, биздики алдыга иштеп атат. Демек так азыр аркага жаткызып атат и алдыга. Мына эки ак бирөөсүн сүрсөңөр деле экөө кыймылдайт. Ошол сиз качан аркага кылсаңыз бул жакта өйдөдө кнопка басылат, алдыга кылсаңыз бул жакта кнопка. Демек ылдыйындагы кнопка анча темир бар, ошол темир. Ачканда болсо мындай мондон да ийүүсү бар эле, ошол жок. Мындай крючок керек. Себеби мындай крючок жок болсо, мына кнопкалар сындырып аласыңар. Крючок чыгарганда байкайсыз, кара. Мына жерде капкак бар. Мунун бети капкак. Стеклоподъемниктин кнопкасына окшош эле болот. Муну жакшы тартылып атат. Ошо кнопканы бул жагын мындай карамак наоборот көтөрөбүз да. Мисалы, ылдыйдан өйдөгө көтөрөбүз. Эгерде жөнөкөй отвертка менен түзгө көтөрсөңөр сынып кетет. Ошол себептен мындай болуп көтөрөбүз. Тип. Бир аз көтөрөбүз, до конца көтөрбөсөк сынып кетет. Бир аз көтөргөндөн кийин, азыр экинчи нараны көтөргөнчө бул жагы түшүп калды кайра ордуна. Кайра ушундай да. Боковойунда дагы бар да, мына боковойлордун дагы шашылыштын кереги жок. Эгер сындырып алган болсоңор, бул кайра килейлеп, айры жумуш көбөйүп кетет. Ошол себептен шашпай эле акырын көтөрө бересиңер, баарын көтөрүп чыгасыңар. Суукта айрыкча сынып кетет да. Күн ысыкта жакшыраак. Бир жагын чыгарганда бир жагы тагылып калып эле процесс жумуш орлошо берет. Бирок эчтеке эмес. Эч жака шашып аткан жокпуз. Так, чечилди. Караңыз. Эми азыр мына кнопканы мына крышканы секинип алсаңар, мына убакытта секинип алсаңар, ичин көрүп алгыла. Ичинде ошол шариктерди жоготуп албагыла. Шариктер өтө табыш кыйын. Менин пинцетим ким алды? Шариктерден отдельно ушундай коесуңар. Эми байкайсыңар. Эми тубандар мындай экен да, карагыла. Биз өйдөгө кылганда, эмне көтөргөндө кылганда мына контакт басылат экен. Себеби бул жерде турат дайыма. Алдыга кылганда мына контакт басылат. Көрүп атасызбы? Ушул контактта проблема болгон да. А наоборот кылганда болсо, бул контакт басылганда мынакей. Көрдүңөрбү? Бирок ушу экөөнү мына бир эле мындай пластик эле ишти кылат өзү. Ушу пластик эле басат экөөнүчү. Демек азыр эмне кылабыз? Бул контакттарды чыгарабыз, бул контакттарды. Буну да чыгарабыз. Мына эшикте эмнени ургулап атат я? Ургулабасынчы айтып кой. Эми карагыла. Биринчи очередте мына контакттарды мунулар тазалаш керек. Мына контакт тийип турган жерлердичи. Эми буну наждак менен, анан бир жалпакай бир мындай пинцет менен, ланцет менен ошол жерде мындай эле бетиндеги нагарларды алып тазалаш керек. Негизи бул кир деле эмес экен. Тазалагандан кийин главный маселе мына экөөндө болот, мына эки темирде болот. Бул темир мына бул жагында мынакей нагар болуп калат. Көрүнөбү, көрүнбөйбү? Көрүнөт экен камера. Нагар болуп калат, мына. Нагар болуп калганда дагы тазалагандан дагы бир нерсени көрсөтүп берем азыр. Өтө маанилүү нерсе да. Так. Тазалайбыз жакшылап эле нагарларын. Бул билесиңерби эмнеге бул тез бузулат? Бул водительский эшиктики да. Водитель отуруп алып эле аны кечке эле оңго солго кыла берет. Ошондон бузулат. Анан кийин адам сүйөнүп турганда өтө нагрузка менен иштейт да. Мына. Тазалап бүттүк, эми карагыла. Муну жерге койсоң, боковойуна тартсаң. Жерге койгондо мына кнопканы карагыла. Данное время мына бул жагында болуп турат. Көрүп атасызбы? Я. Көрүнүп.
ушул нерсе мына турган зазорду биз кичинертебиз. Адына бир аз жерге тийбей турбайбы? Бизге лишь ушундай ийилсе болду да. Адына ушуну бир аз мындай жалпакай нерсе үстүнө коюп туруп, муну бир аз мындай басабыз. Мындай өзүңөргө эле удобный жерге эле коюп туруп эле. Экөө тең. Бул себеби эмнеге? Контакттын бою кичинерип кеткен да туугандар. Контакттын бою кичинерип кеткен, ошол себептен өтө көп болуп кетти. Болду. Кайра чогултабыз. Кайра чогултканда буну майлаштын кереги жок туугандар. Бул адамдар майлай берет. Майлабайсыңар. Шашпагыла. Өттеле. Шашсаңар бир нерсе калып кетет, бир нерсени сындырып аласыңар айтор. Эч кимге кереги жок андай. Мына камерага тартылып атат, эч кандай шашпайлы. Главное мындай иштерде баардык нерсени өз ордуна коюш керек. Салдыкпы? Эки шарикти кайра салабыз. Салдык. Мына эки пластмассада мындай пружина бар. Ошо эки пружинаны түшүп калбаш керек. Эки шарикке мындай ровно коюп басканда мындай үн чыгат мынакей. Ошо точно чыкты, байкап коебуз. Анан мына бир эле положениеде кадалат. Ошону туура салабыз. И так. Окей. Ушинтип кнопкабыздын ремонту бүттү. Кнопканы кайрадан мындайынан салабыз. Аркасын жабабыз. Böyle orada kes diplomamla, krasный diplomla. Арка жапып атат. Алда көтөрүп. Баштаңды көтөрүп кетпеппи? Буну кайра салып атканда артына штекерди кайра салабыз. Кандай четсек ошондой кылып. Обратно. Сен эми бул арендадан канча акча Биринчи тотосуң? алды жагын киргизебиз. Могул эмени. Стонду. Мындай күтөбүз бул жака. Бул жагында мына пистон бар. Эй! Көрдүңүзбү? Эмне атасыңар? Могу пистонду могу темирге илештиребиз. Эй, сварщик. Assalamu alaikum. Эмне кылып атасыңар? Remen munda otak. Kuşlar geldi bakın. Муштарга, ишканаларга ташып атасың. Ишканаларга алып кетип атасың. Цехтерде канча тамак алат бир алганда? Мен дагы бир братаным бар, сүйлөшүп берейин.